Асанбек Стамовдун Нөшөрдөн кийин аттуу повести. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Жаш көчөттөрдүн тамырына ысык суу куйган аргын эми ойлой кандай болбосун Дыйканбектин да тамырын билгизбей куйкалуунун амалын кылды. Дыйканбек болсо ошол кезде жакындап келаткан сааткыны капарына албай өз махабаты менен алек боло тоо арасындагы дачасында Нина экөө эртели кеч ойноп күлүп, кумарлары камбай, жаштыктын экинчи учурун баштарынан өткөрүп жатышкан. Аргындын өзөгүн өрттөгөн дагы бир ич күйдүүлүктүн себеби ошол кезде Дыйканбек Көркөм академиянын мүчө корреспонденттигине көрсөтүлгөн. Ушуга байланыштуу газета беттеринде Дыйканбектин эмгектери жөнүндө жазылган макалалар тез чыга баштаган. Эгер бул сапар Дыйканбек сыйлыкты алып келсе, аргын бууракандап агып жаткан суунун бетин камчы менен чаап так сала албаган сыяктуу, Дыйканбекке сөзү өтпөй алы жетпей калмак. Дыйканбектин тамыры анын үй бүлөсүндө жатканын аргын билген. Эгер аялы экөөнүн ортосунда чатак чыкса, алардын үй бүлөсүнө бүлүк салса, анда Дыйканбектин талуу жеринен кармаганы ошол. Айтор аргын Дыйканбек менен аялы экөөнүн ортосунда чатак чыгаруунун планын иштеп чыкты. Аргындын планы туура чыкса, Калемкан Дыйканбектен ажырашып тынмак. Же болбосо анын үстүнөн арызданмак. Аргын ошол тилегине жеткенде Дыйканбекти жонунан оңой алмак. Анан ачык чабуулга өтмөк. Душманды талкалаш үчүн кээде бет маңдайынан эмес, аны тыл жагынан да соксо болот. Тыл жагы ачык калган душман оңой жеңилет. Тапкан ою аргындын көңүлүн көтөрүп, ага күч-кубат пайда болду. Ичинен кубанып, сары санаадан кутулгансыган. Күйөөсүнүн санаркап жүргөнүн Атыркүлдүн жүрөгү алда качан сезген болчу. Адегенде көп маани бербей, ал чыгармачылыктын азабын тартып жүрөт деп түшүнгөн. Акыркы жылдары аргындын колунан иш келип, эл оозуна алынышы, Атыркүлдү жоошутуп, күйөөсүнө жолтоо кылбайм деген убардасы боюнча аны кадырлаган катындан бетер аргындын мүнөзүндөгү анча-мынча одонолукту кечирип койчу. Эми болсо күйөөсүнүн жон гана санаркабай, кадыресе арыктап кетиши Атыркүлдүн тынчын кетирди. Бирок өзү айтаар деген ниет менен аргынга суроо салган жок. Түн ичинде жаздыкка башы тийген аргын аялына ийип койбой күрсө-күрс үшкүрүп ооналактайт. Аргын атайы ошентет. Ичинде күйүтү бар экендигин аялы билсин дегенсип, бирок өзү оозунуп кеп салбай, Атыркүлдүн биринчи сурашын каалады. Эринин бул акылын ал кайдан билсин? Канча жылдан бери эрди катын болушуп, жыт сиңишип калгандыктан бул жолу түтпөй кетти Атыркүл. Өзү аргынды көздөй оодарылды да, жоон ак билегин эринин колтугуна көздөй жиберип: "Эмне күйүтүң бар? Үшкүрөсүң эле үшкүрөсүң. Же үй бүлөңдөн жашырган сырың барбы? Эгер жашырганың болсо, мен сурабай эле коеюн. Андай болсо экинчи үшкүрүмбү?" деп сары жылаандай сулк жаткан эрин өзүнө имерди. Эрди катын көп маселени түн ичинде жылуу төшөктө жанаша жатып чечишет. Күндүз акылга келбеген ойлор түн ичинде пайда болот. Деги эле эрди катындын акылы түн ичинде курчуйт. Күндүзү кер мурайтышып калган эрди катынды жылуу төшөк, бакырдын түнү жараштырат. Аргынга аялынын ушул суроолору гана керек болду. Сөз жасап сүйлөгөн аргын аялынын алдында ак ниет, адилет адамдын кейпин кийип, бир чети Дыйканбекке күйгөн, ага жаны ачыган кишиче, бирок күнөөнүн баарын ага оодара өзүнүн өсүп баратканын ал көрө албай, эми болсо кызылдай эле кыянатчылык кылып жатканын көп далилдер менен бышыктап кайрадан үшкүрүндү. Эстүү жансың Акиш. Өзүң деле сезип жүргөндүрсүң. Дыйканбек аябай көптү. Көпкөн адамдын көзүнө эч нерсе көрүнбөй, жалаң гана меники туура деп калат тура. Болуптур, мен бир адаммын. Анын кыянатчылыгын көтөрөм. Бирок анын көпкөнүнүн зыянын башкалар тартып жатышпайбы? Өзгөчө жаштарга бооруң ооруйт. Алар кароосуз, баш көзсүз калды. Балык башынан сасыйт дегендей, алар Дыйканбектен үлгү алып жатышат. Дыйканбектин моралдык жактан бузулуп кетиши жаштардын чырагына май тамызды. Атыркүл башын көтөрүп күйөөсүнүн жүзүнө үңүлө калды. Сен көп табышмактантпай ачыгын айт. Аргын бир топко чейин маал катты. Ан сайын чыдамы кеткен Атыркүл эрин жулкулдатат. Айтпайсыңбы? Анча баштагандан кийин. Айтса ушул,
Дыйканбегиң моралдык жактан булганып бүттү. Бир туруп жанагы бечара аялына, үй бүлөсүнө боору моорuyт. Аялы эч нерсени кенебеген көк жал экен. Дыйканбек үйүнө такыр түнөбөй ар кайсы шуркуялардын үйүнө конуп ит болуп жүргөн кези. Деги анысы ким экен? Аты жөнү бар эмеби? Кайсы биринин аты жөнүн айтайын? Аргын сөзүнө маани берген адамча бир аз токтоп туруп. Мисалы башканы коюп эле жанагы Соколова деген артистканы алалычы. Ал шуркуяга кимдер гана барбаган. Эми болсо Дыйканбекти туткундап алыптыр. Элдин айтымына караганда ага үйлөнөт имиш. Чын айтып жатасыңбы? Же бирөөнү бекер жеринен күйгүзүп? Кокуй, деди аргынына алып. Сага чындыгын билиш үчүн сөзсүз Дыйканбекти шыйрагынан кармап алыш керекпи? Болбогон кепти айтат. Ушул кезде да түндүр тоодогу дачасында жатышат. Ал эмес жашаш керек, жыргаш керек, эркек деген ушундай болуш керек деп мага мактанат. Жетекчинин айтары ушулбу? Жетекчи деген кристалдай таза болушу керек. Ой тобо десең, баса ал сойкунун портретин көргөндө эле байкагам. Айтам дейм да. Баса десең, ошондо өзүң көрбөдүңбү? Мага ал жолдошчулук кылып бул жоругуңду ташта десем, кайра ал өз абийиримди кетирди. Тим эле мушташканы жүрөт. Дыйканбекти көргөн жаштар токтоп калмак беле. Мастерскойлорунда кыздарды жылаңачтап коюшуп таң аткыча арак ичип бийлеп чыгышат экен. Мына сага. Ырас эле, мен кечээ Ала тоонун алдынан өтүп баратып ылжыган мас 4 художникти көрдүм. Туура айтасың Аргын. Эмне кылыш керек? Аргын чечкиндүү сүйлөдү. Эмне кылыш керек дедиңби? Сен барып аялына төкпөй чачпай түшүндүр. Эрин тыйсын. Же бир жаңсыл болуп ажырашып алсын. Алиментин кесип берет. Байкуштун оокаты өтөр. Биз жардам беребиз. Дыйканбектин өзү жанагы шуркуясы менен закондошуп жашасын. Антпесе элге тарап кетет. Ушинтип айт. Анын кылык жоругу жаштарга жаман таасир тийгизип жатат де. Эгер ишенбесе кечкурун тоо жакка чыгып барсын. Үстүнөн чыгат. Өз көзү менен көрсүн. Макул, деди Атыркүл. Эртең Калимканга жолугам. Эрди катындын сөзү ушуну менен бүткөн жок. Алар түн ортосуна чейин кобурашып, далай эркек аялдарды жамандап чыгышты. Эртеси түшченде Калимкандын үйүндө экендигин телефон аркылуу тактап алгандан кийин Атыркүл алардыкына шашпай басып барды. Санасында эч нерсе жок Калимкан адаттагыдан тышкары жаркылдай күлүп, аячта бир азга бек куту турушканда, "Апей ботом, мен эмне талпайып жаныңда отуруп алдым?" деди Калимкан. "Сен отура тур, мен сага чай коюп, тамак даярдайын. Ырас келбедиңби? Өзүм дагы эригип отургам." Дыйканбек ишиндеби? Атыркүл кухняны көздөй Калимкандын артынан басты. "Ишинде деп айтсам да болот. Айтор иштин артынан жүрөт." Калимкандын азыраак буйдала калганына Атыркүл маани бербеген адамча, "Деги кечкисин үйгө түнөп жүрөбү?" деп койду. Холодильниктин ичинен кагазга оролгон сырды столго коюп жаткан Калимкан токтой калып жооп берди. "Анын эмнесин сурайсың? Үйгө да түнөбөйт. Түнөбөй калган учуру да болот. Кесиптери ушундай экен, эмне кылабыз?" "Ооба десең, биздин бешенебизге ушундай эрди жазыптыр. Айлаганча." Атыркүлдүн бекер келбегенин билген Калимкандын эми жүрөгү болкулдай баштады. Ал Дыйканбек жөнүндө дагы ашык бирдеме айтса, аны токтотуп коймокчу болуп отурду. Атыркүл болсо Калимкан ынангандай кылып айтыш керектигин болжолдоп, бирок сөздү азыр баштоо эртеби дегенчелик кылып, "Эмнегедир бүгүн аябай эригип турам, жаркыным. Коньягың болсо алып чыкчы. Сонун закускаң бар экен. Мен ичким келип турат", деди. "Коньяк табылат, сен ич, мени билесиң. Сени кантип кыйнайын? Өзүң илинип чалынып араң жүрөсүң. Сага жакпасын билем го. Ич деп кыйнабайм берекем." Коньяк ичкенге Атыркүлдүн торсойгон агыш жүзү кызарып, аны сүйлөгүсү эле келип калган болчу. "Ай, Калимкан", деди ал адатынча. "Эмне үчүн эркектер ичкенди жакшы көрөт десе, мунун да өзүнчө ыракаты боло турбайбы? Ичкенден кийин дароо жарпың жазылып, өзөктү эзген кичинекей күйүт унутула түшөт экен. Ичкенде дүйнө кооз боло түшөт тура. Өмүрдүн кызыкчылыгын ошондо гана баалайсың. Үйдөгү майда чатактын баары эстен чыгат. Кыялың закымдап көкөлөйт, учкуң эле келет. Мазмундуу жашаганды билбейбиз, Калимкан. Сенде эмне күйүт, эмне арман? Телегейиң тегиз эмеспи, Атыркүл? Андан көрө тобо кыл. Көккө учуп чыкканда деле баары бир жылдызды чапчый албайсың. Жердеги турмушуңа эле ыраазы бол. Армансыз адам жашабайт.
ар адамдын өзүнчө ич күптүүсү болот. Аны өзүң жакшы билесиң. Таланттуу, даңктуу эриң бар. Аны түшүнөсүң, ага ишенесиң. Ошентсе да каралдым, эркекке көп эрк бербе. Алардын тизгининен кагып туруш керек. Менин байкашымча эркек менен ит бирдей. Кээ бир итти курсагын тойгузуп койсоң, үйдөн чыкпай эшик кайтарып жата берет. Кээ бир ит курсагы тойсо, үйгө токтобой жойлоп кетет. Мисалы ушуга окшогон эркектер жокпу? Аны менен эмне деп айтмакчысың? Садагасы, жөн эле айтылган сөз дечи. Угуп тур, аргын жөнүндө бир аңгеме айтып берейин. Анында толгон өнөрү бар. Атыркүл колун Калимканга жакындатып, көзү моймолжуй, сырдуу, сулуу боло түштү. Угуп турсаң ай, бир күнү кечинде үйгө тайэжем келип, бир бүтүрөйгөн келинди ээрчитип келиптир. Сурам жыласам чын эле тайэжеси болуп чыкты. Сыйлап коеюн деп дасторкон жайып тамак астым. Кирип чыгып байкасам экөө бири-бирин алдыртан тиктешип, көздөрү менен атышып калган экен. Жатар ченде тайэжесине аркы үйгө төшөк салып берип, аргынды болсо барып төшөгүңө жат дедим. Башын шылкыйтып билмексен болуп басып кетти. Билмексен болуп мен да уктабай жаттым. Аргында уктаган жок. Бир кезде мени уктады десе керек, акырын туруп кетти. Ошондо да мен жөтөлүп койдум. Аргын буйдала калып кухняга өттү да крандан суу ичкен болуп калды. Дагы жөтөлдүм. Эсине келди көрүнөт, кайра тартты. Келгенде колумду сунуп байкасам, безгек болгон эмедей калчылдайт. Эмне болду десем, көкүрөгүм ысып суу сап калыптырмын деп сыр бербейт. Анан дагы суу ичкени барасыңбы дедим эле, кыйылып унчукпайт. Сага бирди көрсөтөйүн деп өзүм туруп бардым да бир стакан толтура арак куюп келип, мына бул муздак сууну ичип ал. Анан да туруп убара болуп жүрбөй дедим. Колу калчылдап алды. Суу эмес го дейт жыттап көрүп. Ич, суу деп кекеттим. Коркконунан тартып жиберип, ошол боюнча башы жаздыкка шылк дей түштү. Көпкө чейин мен да уктаганым жок. Тайэжесине эле убал болду. Таң атканча оон алактап азап чекти белем. Анан эмне болду деди Калимкан. Курбусунун аңгемесине кызыга түшкөн болчу ал. Эмне болсун, эртесинде чай берип жатып байкасам, экөө бири-бирин караша албай калыптыр. Тайэжесин үйдөн узатып чыгып, дарбазанын жанына келгенден кийин, садагасы, экинчи биздин үйгө келчү болбо, ысуулап уктай албайт экенсиң, дедим. Атыркүл өз сөзүнө жаны калбай күлдү. Муну менен эмнени айтмакчысың? Деди Калимкан Атыркүлгө чай сунуп жатып. Периштем, эркектерге түк ишенбе. Меникин көрбөйсүңбү? Жанагы тайэже сүрөйү деген бир эркек кызыккандай эле эме болсочу, ошол итирейген эмеге шилекейин чуурутат, ар жок экен дедим. Колунан келсе аялдарды чайнаган турат. Мен аны дайыма тизгинин тартып турам. Болбосо элеби, жанагы курсагы ток итче жойлой кеткиси бар. Ошол алына карабай тазамын, акмын деп карганат. Мен болсо аны ар дайым зыкылдатып, каргантып турам. Сөздүн төркүнү каяка баратканын баамдаган Калимкандын жүрөгү болкулдап, Атыркүлдүн андан ары ушул темада сүйлөшүн каалаган жок. Атыркүл, болуп турчу. Андан көрө Кудай ар адамдын өзүнө ынсап берсин, деди. Саал кызый түшкөн Атыркүлдүн токтоло турган жөнү жок эле. Кишини курбекер тыйбасаң, бекер турганча сүйлөшүп отуралык. Араң жүрүп, менин эрим ушунчалык сенин эриңди билесиңби? Эч нерсе билбейм, билгим да келбейт. Эми кичине кулак салсаң берекем. Капырай деге эмне болуп калгансың? Сенин эриң таланттуу, даңкы таш жарып турган кези. Периштем, экөөбүз тең аялбыз, Кудайга тобо, аял экениме сыймыктанам. Бирок биз өзүбүз жакшы билебиз го. Анан биздин өзүбүздө да бар. Даңктуу, бийлиги чоң эркектердин алдына туш келгенде каршылык кылууга кубатыбыз жетпей калат го чиркин. Же ушул калппы? Аялдардын бир өзгөчөлүгү ушунда. Кандай гана аял болбосун, бийликтин алдында тизе бүгүп берет. Акиш, баардык аялдарды бир кес менен ченеш жарабаган иш. Сенин айтканыңдын жөнү бар, бирок баары андай эмес. Ой Кудай, уксаң эми, болуп тур. Ошондой аялдардын ичинде сен жоксуң. Муну айтып жатканымдын себеби бар. Сенин себепсиз сүйлөбөсүңдү билем. Ушул сөзүңдү токтотчу. Менин жүрөгүм оору экенин билесиң го. Сенин жүрөгүңдөн кагылайын, билем. Кантип билбейин. Мен сага тим эле курбулук иретинде эскертип коеюн деп жатам. Чоочубай эле кой. Минтип Дыйканбектин даңкы өскөн сайын ага кызыккан, кумар болгон аялдар да көп болот. Ошону байкаш керек. Ким билет, андайын деле биле элекмин. Курбалым,
Кептин баары ошол сенин билбестигиңде жатпайбы? Эгер сен билип, ага сөөмөйүңдү кезеп койсоң, Дыйканбек анчалыкка бармак эмес. Далилдей турган болсоң айт, болбосо адамды капа кылба. Калемкандын ушул кезде диртилдеп ачуусу келип турган. Берекем, мен сага кантип калп айтайын? Анан калса Дыйканбек көптүн бири болсо, мейли деп тим коймокмун. Анан абийири төгүлбөсүн. Эл алдында уяты чыкпасын деп айтып жатам. Дыйканбекти көрүп билгендер жерге түкүрүп жатышат. Анан Дыйканбектин жоругу өйдө жакка билинсе, караң күн ошондо башталат. Ушунчасын да тый. Же жакшылык менен ажырашып ал. Талаада калбассың. Менин сага боорум ооруп жатат, байкушум. Атыркүл чыны менен эле жашып кетти. Мынча баштадың, айт, Атыркүл. Эми жашырба. Анысы ким экен? Атыркүл олотунуп алды. Ким экенин ким билди? Айтор ар кимдин колунан чыккан шуркуя дейт. Анча болду бир арзый турган аял менен байланышса боло. Эркекти Кудай ураарда көзү ала чакмактап калат. Атыркүл эми токтоо сүйлөдү. Аты жөнүн айтпайсыңбы? Же ушактыр? Ылайым ушак болуп калса гана атаганат. Бирок ушак эмес. Бул кашкайган чындык. Аты жөнүн өзүң барып үстүнөн чыкканда билесиң. Ушул кезде аларың тоонун өндүрүндө дачаңарда жатышат. Ишенбесең барып көр. Үстүнөн чыгасың. Эки аялдын сөзү бүтүп, бир топко чейин үн катышкан жок. Калемкан сыр бербеген кишидей мостойду. Өзүн карманды. Бирок Атыркүлгө кандай жооп айтаарын билбей, кала берсе сүйлөшкүсү келбей, ага жүзү үйүрдү. Айтаарыңды айттың, эми кет дегендей кыязда столдун үстүндөгү идиш аягын чогултуп кирген. Атыркүл чыгып кеткенден кийин оокатын жыйнаштырганды токтоткон Калемкан диванга көмкөрөсүнөн түшкөн боюнча ыйлап алды. Анан бир аз туруп, калыптыр, тим эле элдин ушагыдыр деп ойлоду. Бирок көптөн бери Дыйканбектин үйгө түнөбөй кеткенин эстей, Атыркүлдүн айтканына ишенди. Бир туруп ишенбей минтип олку-солку болуудан пайда жок экенин түшүнүп, тоо жака барууну чечти. Бети колун жуунгандан кийин күзгүнүн алдына келип, бир топко чейин кеткен жок. Упа сүртүнүп, кашы, башын оңдой, шкафтан эң жакшы көргөн көйнөгүн кийди да телефонду алып такси чакырды. Күн ачык болчу. Батаарына 2 саатча калыптыр. Калемкан түшүп келген таксинин дачага жеткизбей окчунураак токтотуп, чоң суунун четине барды. Ушул жерден алардын дачасы даана көрүнчү. Кичинекей тамдын эшиги бек сыяктанат. Жүрөгү опколжуп, ал чоң сууга салынган кууш көпүрө менен акырын баскан сайын көпүрөнүн жука тактайлары солкулдайт. Бирок Калемкан жыгылып кетем деп коркпостон тике алдынан көзүн алган жок. Суудан өтүп, короолорунун чегине басып келгенде гана ал тамдын артында турган өздөрүнүн Жигули машинасынын тумшугун көрдү. Жүрөгү туйлап алды да эшикти илип алышып үйдүн ичинде жатса керек деп ой жоруду. Күйүгүп, жүрөгү ачышып, араң дегенде эшиктин алдына жетип, каалганы таянып туруп калды. Жүрөгү кабынан ыргып кетчүдөй дүкүлдөп, муундары калчылдады. Араң демин жыя кулак салганда иш жактан чыккан дабышты уга алган жок. Короо жайдын тегереги да ээн эле. Ошондо гана ал шашпай чөнтөгүндөгү ачкыч менен эшикти ачты. Үйдүн ичи иреттүү болчу. Бирок баш бакканда эле атырдын жыты бур этип, улагада илинип турган аялдын жибек плащы көзүнө чалдыкты. Сейрек учуроочу акыркы мода менен тигилген колпунган бозомдук плащ. Ушулардын баарын өз көзү менен көргөндөн кийин Калемкан кадыресе санаасы тынып, керебеттин четине бир аз шалдая тартып отурду да үй ичине кайдыгер, өзүнө анча тиешеси жоктой бир сыйра карай берип кетиш керек деп чечти. Калемканга башка далилдин кереги жок болчу. Кайрадан эшикти бекитүүгө кудурети келбей артты көздөй басып баратып, атаганат, бир көрсөм, Дыйканбектин башын айланткан суйкуну деген кыяз менен тамдын арт жагындагы көк жон жакка көз чаптырды. Эч ким көрүнгөн жок. Ушул кезде күн кылкылдап уясына малынып калган. Күн батаарда тоонун коктосу үп боло түшөт. Азыр дагы жел жүрбөй, тетигил бет маңдайындагы ак карлуу тоодон бери жашыл этекке чейин күндүн кызыл саргыч нуру каптап жатат. Балаңкыган чөптөрдүн түтөк жыты каңылжаарды өрдүгөн сайын кандайдыр Калемкандын өзөгү куйкаланды. Ушул маалда алардын дачасы турган жерде көлөкө баса түшкөн.
Баары жылас болду деп ойлогон Калимкан там артындагы жон жакты дагы бир курдай жалт караганда баятан бери өзүнүн далысынан теше тиктеп тургансыган Дыйканбектин жанындагы аялга көзү түшө калды. Тиктешүү, көз ирмемчелик убакыттын ичинде болду көрүнөт. Бирок Калимкан Дыйканбектин жанындагы кундуз чачы далысынан ашкан шымчан аялды жазбай таанып, ошол замат кимдир бирөө өзүн башка чапкандай кадамын тез-тез шилтеген боюнча ойго түшүп кетти. Карап тургандар артынан жете келип кармап калчудай кууш көпүрөдөн чуркап өттү да таксиге отурар замат «Тез, айда!» деди. Дыйканбектин жанында турган сулуу аял Калимкан жакшы көргөн, бирок мурда бир да жолу бет келишип сүйлөшпөгөн артистка Нина Соколованын өзү болчу. Айласы курган Калимкан жолду катар ушул окуядан кандай жыйынтык чыгарарын билбей башы катат. Кала берсе, анын акыл сурар жакын адамы да жок болчу. Таксиде келатканда анын санаасын санга бөлгөн баягы кызганыч кандайдыр эсинен чыгып, эмнегедир жаны жаяла, ал эмес бир азга көзү илинип көшүй түштү. Чаң ызгыткан таксинин карааны көрүнбөй калганча Нина менен Дыйканбек бири-бирине үн катышпай ошол кырда турган боюнча бет алдынан көздөрүн алышкан жок. Качан гана колоттун ичиндеги көлөкө коюлганда мейлин шамал жүрүп, кырдын тушардан чыккан бетегелүү көк шибери желге жапырыла куду толкунга чайпалган деңиз кейиптенди. Окуянын төркүнүн ачык түшүнгөн Нина кейигендей сүйлөдү. Эми эмне болот? Дыйканбек камыраган жок. Көргөнү жакшы болду. Жүр эмесе ойго түшөлүк. Колот ичи тынып, түндүн сүрдүү келбети айлананы кучагына кысып келаткан. Бирок түн жылуу. Түн бейкут эле. Түндүн жылуулугуна карабастан Нина эки ийинин куушура чыйрыккан түр менен Дыйканбекке ыктай кырылдый түшүп келатып, кайрадан сурап жиберди. Эми кантик? Каап көрбөсө болмок. Абайлаш керек болчу. Кулап кетпесин дегенчелик кылып Нинаны колтуктай кармаган Дыйканбек өзү улам сойголонгондугуна карабастан «Айтпадымбы, жакшы болду. Эмнеден чочулап жатасың?» деп мурдагы сөзүн дагы кайталады. Дыйканбектин оюндагысын Нина дагы эле түшүнгөн жок. Ал ойго түшкөндө «Эмне үчүн жакшы болду дейсиң, Дыйканбек? Жүрөгүм жаман жышаанды сезип жатат. Абдан жаман болду. Ушунчалыкка барбашыбыз керек болчу. Каап». Ошол тапта аскалуу тоонун кетик тишке окшогон урчугунан толгон айдын чети көрүндү. Ушул кереметтүү кооз көрүнүштү тиктей экөө бир саамга санааларындагы төпөйүл ойду эстерине чыгарып коюшкандай мелтирешти. Азыр болсо айдын алтын боору бүт бойдон көлкүлдөгөн калыбында асканын урчугун жаздана көшүй түшкөн. Мээлүүн шамал коктуулдый дирдир этет. Тоо ичинин Дыйканбектер турган бети ай нуруна бөлөнүп, ал эми тоонун ай чыгып келаткан жак бетиндеги жапалак кара арчалар, борчук аскалар али да болсо күңүрт сүрдүү. Дыйканбек тамдын алдындагы скамейкага гезит төшөп, Нинаны отургузду да, анын чыйрыккан абалын сезгендей, үстүнө костюмун жаап, өзү жанына келип отурду. Алардын бет маңдайындагы шары катуу тоо суусу агып жаткан. Бир кулач болуп көтөрүлө түшкөн айдын нуру кулак тундурган суунун үстүнө чачырады. Шамал мурдагыдан да катуулай, ай нуруна чагылышкан суунун өңү кудум ак күмүшкө чайкалгандай жалт-жулт этип күлгөн түстө эле. Нина ушул сулуулукка кыпындай суктанбастан Дыйканбектин азыркы жакшы болду деп айтканын анчейин гана көңүл жубатуу катары сезип отурганда, Калимкандын көргөнү жакшы болду деп мен бекер айткан жокмун деп Нинанын кайгы баскан жүзүн алаканы менен жай сылады. Ууру кылгансып канчага чейин жан сактайт элек. Эми иш оңой чечилет. Биз ажырашып экөөбүз баш кошобуз. Азаптуу абалдан кутулчу мезгил келди, Нина. Алда качан ушинтип ойлогом. Бир аз чыда, жаным. Нина эреркей түштү. Ал эмериле берип Дыйканбектин төшүнө башын каткан боюнча ыйлап жиберди. Бирок Калимкан менен урушпа, макулбу? Ал бүгүн биринчи жолу Дыйканбектин аялын атынан айтты. Урушпайм. Анткендей мен эмне жинди билем.
Нина Дыйканбектин төшүнө башын каткан боюнча ыйлап жатты. Аны ушул кезде күнөөлөө туура болбос. Нина бактылуу болууга, өз бактысы үчүн күрөшүүгө акылуу болчу. Ал дагы Дыйканбекти жан оту менен сүйгөн. Баарына кайыл болуп, анын эркине баш ийбеди беле. Аял деген өз бактысы үчүн күрөшө билиш керек. Бирөөгө боор оруйм деп эмне үчүн бактысыз болот? Ушинтип ойлогон ал Дыйканбектин айтканына макул болду. Машинада келатышканда дагы Дыйканбектен жалооруй өтүнүп коет. Урушпагын, кыйкырса каяш айтпа, качан ачуусу тараганда гана түшүндүр. Отто жаткан ысык темирди дароо кармасаң колуң күйөт. Муздаганча ага тийбе. Аял ошондой, түшүндүңбү? Ага такыр каяш айтпа. Дыйканбек үйүнө бүшүркөбөй, коркпой шар кирди. Ал аялынын чатак салганын көтөрүүгө бел байлап, ашып эле баратса, өзүнө жараша катуу жооп берүүгө да даярданып алган. Эсине келсе жай түшүндүрөм. Болбой эле чатак салып баратса, кош айтышып чыга берем, деп коет. Анын ичин ачыштырганы жалгыз гана кызы болду. Кайра туруп, кызым эмне болмок эле? Энесинин колунда чоңое берет. Күн алыс келип кетем, эч нерседен кем карч кылбайм. Ушинтип ойлогондо кызы жөнүндөгү маселе да чечилгенсиди. Үйүнө киргенде теңир жалгап, аялы жалгыз экен. Кызы эшиктеги чурулдаган балдардын арасында ойноп жүрсө керек. Дыйканбек баш бакканда аялы утурлай басып, анын колундагы плащын алды. Жүзүндө капалануунун изи жок. Турушу бейкапар. Дыйканбек үңкүйүп барып столго өбөктөй отурду. Столдун үстүндөгү аппак скатертке тамак ашын жайган соң, колуңду жуубайсыңбы? Деди. Дыйканбек ордунан акырын козголуп, ваннага кирди да колун самындап жууй баштады. Бирок таң калып коет. Көргөнүбүз башка аял болуп жүрбөсүн. Аялы менен Дыйканбек 13 жыл жашады. Ошондуктан анын ар бир кыймыл-аракети өзүнө 5 колдой тааныш. Жаңылууга мүмкүн эмес эле. Капырай, бул эмнеси? Же мени сынап жатабы? Дагы байкайынчы деген кыязы менен Дыйканбек төргө өтүп унчукпай тамактана баштаган. Эмнегедир ал тамактан батыра обору ачыла жеди. Аялы кызыл ысык чай суна баштаганда гана Дыйканбек чыдабай кетти көрүнөт. Эмнеге билмексен болосуң? Урушпайсыңбы? Деди. Калемкан кебелген жок. Дыйканбек, сени менен урушайын деген ниетим жок, ишенип кой. Кайра сенден өтүнөрүм, мени кечир. Мен жаман аялдын жоругун кылдым, бирөөнүн тилине кирдим. Калемкан, кечирим сурай турган сенин жөнүң жок. Андан көрө сенден биз кечирим сурайлык. Анан Калемкан күйөөсүн андан ары сүйлөткөн жок. Дыйканбек, сенин эмне айтмакчы болгонуңду мен түшүнүп турам. Мен сөзүмдү бүтөйүн. Мурда эле айтсаң болмок экен. Мен түшүнөт болчумун. Силерге мен кыпындай күнөө койбойм. Анан калса табиятынан таланттуу, сулуу аялдардын кээ бир жоругун мен күнөө деп эсептегим келбейт. Бактылуу болгула. Бири-бириңерге арзыйсыңар. Сенден сураар бир гана өтүнүчүм бар. Ал сенин мойнуңдагы парс болот. Айта бер, деди Дыйканбек. Калемкан жашы түшкөндүктөн көз жашын сүртүү менен алек боло араң демин жыйып, айтарым эле, Айсулууну эсиңен чыгарба. Мен жөнүндө ойлобосоң да болот. Мен баарына чыдайм. Кызыңды гана боюңа тарта жүр. Айтор анын тагдырына көз сал. Башка айтарым жок. Айсулуу азырынча эч нерсе билбесин. Кийинчерээк өзүм түшүндүрөм. Өзү деле сергек байкушум. Түшүнөр акыры. Бүгүнчө өз үйүңдө эле түнө. Кызыңды койнуңа ала жат. Сен көрүнбөй калганга куса болуп жүрөт. Бүгүнчө эркелеп алсын. Мен болсом ананыраак арыз жазып коем. Эртең сотко алып барып бер. Калемкан экинчи бир бөлмөгө кирген боюнча көпкө чейин чыккан жок. Канчалык чыдамкайлык кылганы менен анын мууну бошоп кетти. Дыйканбек дагы башын мыкчый, окуянын ушунчалык жеңил чечилгенине адегенде көзү жетпей таң калат. Эртеси ал Нинаныкына кирип барды. Нина дагы түнү бою уктабай чыкса керек. Дыйканбекти суроолу караганда ал аялы экөөнүн ортосундагы болгон түндөгү сөздү толук айтып берди да Калемкандын ак кагазга сулуу жазылган ажырашуу жөнүндөгү арызын Нинанын алдына таштай. Эстүүлүк кылды байкушум. Чатак чыгармак тургай, кайра бизди бактылуу болгула дейт. Сенин талантыңды сыйлайт экен. Ошентип иш бүттү. Мен азыр кызматыма көрүнүп коюп, арыздарды сотко өткөрөм. Түштөн кийин жыйналышым бар. Кечинде гана бир келем. Макулбу?
Нина эшикке чыгып бараткан Дыйканбекти колдон кармай калды. Бир күнчө арыздарды сотко өткөрбөй турчу. Акылдашалык. Сотко чогуу барабыз. Нина басып келип Дыйканбектин ууртунан акырын өптү. Арыздарды жаның алып жүрбөй, бүгүнчө үйдө калтырып кет. Дагы бир көп кагаздардын арасында унутулуп калбасын. Нина жалгыз калып, креслого чөккөн боюнча далайга чейин кыймылсыз отурган. Анан ордунан туруп, эшик менен төрдүн ортосунда кайта баса берди. Тынчы кеткен Нина ушул маалда санааркап, бир чиеленишкен ойдун түйүнүн чече албай айласы курган адамча кайра барып эки колу менен бетин басты. Анан анын жаны кыйналып, суудагы колго урунбай жылмышкан балык сыяктуу чакчелекейи чыккан ойдун бир урунтуктуусун кармай албай жатты. Ал кыялга алпурушкан боюнча тык токтоп эмнегедир башын чайкады. Кантсе да кыялындагы ой отторунун бири жеңген сыяктанды. Ал шкафтагы көйнөктөрдүн улам бирин алып, кайра бирин ыргытып, бир топко чейин убараланды. Анан бир гүлдүү көйнөктү кийип эшикке чыкты. Нина көчө бойлой катуу басып келатты. Ал эмне жөнүндө ойлоп, кайда баратканы али бизге белгисиз. Мына азыр гана ал шаардагы машине көп жүрбөгөн Кууш көчөдөгү үйдү көздөй бурулганда, анын кимдикине баратканын баамдай алдык. Көрсө Нина Дыйканбектин үйүн көздөй бараткан экен. Бирок аныкына эмне максат менен баратканы бизге али да болсо белгисиз болчу. Ал жашыл каалганын жанына жетип токтолбой сигнал берди. Бет алдында турган Нинаны көрөр замат Калимкан дени өлгөндөй турган ордунда кыймылсыз, эмне кылаарын билбей жалдырап, сулуу аялды тиктегенден башка айласы калбагансыйт. Уруксат бекен? Нина азыраак баш ийкеди. Ошондо гана эсине келген Калимкан: "Өтүңүз, үйгө кириңиз", деп өзү четтей берди. Нина айыптуудай ары муңдуу үн менен: "Кечир мени, Калимкан. Сенин алдыңда чоң күнөө кылдым. Кудай үчүн кечир." Саал тизе бүгүп бараткан Нинаны эки ийинден сүйөй калган Калимкан: "Коюңузчу, ошол кантип болсун? Кайра сиздин алдыңызда мен күнөөлүмүн. Бирөөнүн ушагына кирип мен жаман аялдын жоругун кылдым. Кечир, Нина Викторовна. Кудай үчүн мен жөнүндө жаман ойлой көрбөңүз." "Жок", деди Нина. "Сиз ыйык, таза аял экенсиз. Сиздин адамкерчилигиңиздин алдында мен караманча жеңилдим. Кала берсе сиз мени басынтып таштадыңыз. Кечирип кой, Калимкан. Мен дагы бузулган аялдардан эмесмин. Менин бир гана айбым Дыйканбекти бозулган кезинен билгендигим, аны сүйгөндүгүм, аны унута албагандыгым." Калимкан эмнегедир Нинага ооруй сүйлөдү. "Мен Дыйканбекке айткам, ага ыраазычылыгымды бердим. Эми мен силерге жолтоо болбоймун. Айтмакчы, мен дагы Дыйканбекти жакшы көрөм. Бирок сүйүүнү мажбурлоого болбойт тура. Эки адам бири-бирин тең сүйгөндө гана өмүр сүрүү кызык болот. Дыйканбек мени сыйлачу. Бирок сүйчү эмес. Муну мен алда качан түшүнгөм. Ал мага боору ооругандыктан жашап жүрдү. Мен өзүм анын талантына багынам. Бирок аны бактысыз кылып койгондугумду кийин түшүндүм. Билчүмүн. Дыйканбек арзыбаган аялдар менен байланышпасын, булганбасын. Кечээ күнү Дыйканбектин жанынан сизди көргөндө кызгандым, сыймыктандым. Эгер ал жерден башка татыксыз аялды көрсөм, мен башкача чечимге келмекмин. Мүмкүн арданганымдан өлүп да калат элем. Дагы бир жолу Дыйканбектин бийиктигине көзүм жетти. Бири-бирин сүйгөн эки талант кошулса, алар сөзсүз бактылуу болушат. Ошолорду көрүп туруунун өзү канчалык ыракат. Силердин турмушуңар өтө кооз, мазмундуу болоруна ишенем." Ушул кезде экөөнүн жанына төшөктөн жаңы турган Айсулуу басып келди. Түндө атасы менен көпкө чейин кубурашып жатып, кеч уктагандыктан ал бүгүн бакчага барган эмес. Суйдаң сары чачтуу, көзү капкара наристенин дүйнөгө кандайча келгенин Нина билчү. Ошондуктанбы ал Айсулууну кызыга карай берди. Кызы жанына келгенде Калимканда унчукпай калган. Айсулуу бул чоочун аялды бир сыйра тиктеп алды да: "Какая красивая тетя", деп маашырланды. Анан апасын колдон тарта: "Мама, үйгө кир деп айт", деди. Ошондо гана эсине келгенсиген Калимкан үйүнө келген киши менен улагада сүйлөшүп жатканын билип, чын эле уялып, үйгө кир деп айтпаганына өкүндү. Анан шаша сүйлөдү: "Нина Викторовна, үйгө кириңиз." "Жок, Калимкан, мен ушул жерден кетем. Рахмат." Сөзгө дагы Айсулуу аралжы болду.
какое у вас красивое платье. Ну, тетя, заходите, пожалуйста. Үйүнү дирилдеген кызды Нина эңкейе калып бетинен сүйдү. Умница, спасибо, я сейчас уйду. Айсулуу анын кооз, жарашыктуу көйнөгүн сыйпалай. Я вас по телевизору видела. Вы артистка, да? Деди. Ошондо Калимкан кызынын колунан тартты. Айсулуу, биз сүйлөшүп жатабыз. Бара кой, тиги үйгө. Айсулуу чыгып кеткенден кийин экөө эмне жөнүндө сүйлөшөөрүн билбей оңтойсузданышты. Жогору өткүлөчү, улагада турган кантип болсун? Рахмат, Калимкан. Мен кетейин. Дагы суранарым, кечир мени. Кап, деги нааруз тийсеңиз болбойбу? Нан алып келиңизчи, деди Нина. Калимкан нан алып келди. Нина нандан кичине үзүп жеди да, анан эшикке чыгып баратып, менин келгенимди Дыйканбекке айтпаңыз. Нинанын кетип жатканын билген Айсулуу дароо чуркап келип, тетя, до свидания, деди. Нина кайрыла калып Айсулуунун бетинен өптү. Нина келип кеткенден кийин Калимкан түш көргөн адамдан бетер эмне кылар айласын таппай шалдырады. Бул жолугушуунун себебин ал талдагысы келген жок. Бирок далайдан бери жүрөгүн сыздаткан, көңүлүн чөгөт кылган түпөйлүү сары санаа басылып, кантсе да жеңилдей түштү. Тырмактын алдына кирген тикенди сууруп таштагандай бүткөн бою көшүлүп, эмнегедир уйкусу келди. Бирок ушул козголоңдуу маалда шаарда турууну каалаган жок. Ал үйүнүн терезелерин бекитип, кызына тамак жедиргенден кийин Дыйканбек, биз айылга кеттик, деп жаза салып, столдун үстүнө таштады да кызын ээрчиткен боюнча Кара Балта тарапка Түркүнүн көздөй жол тартты. Каникул учуру болчу. Isып күйгөн шаарда калгысы келбеди. Анын үстүнө өзү да айылды, талааны сагынган. Кечинде Дыйканбек менен Нина тоо тарапка жол тартышты. Бүгүн тоого баруу Дыйканбектин оюнда жок болчу. Бирок Нинанын каалоосу боюнча анын көңүлүн кыя албагандыктан гана макул болгон. Дыйканбек ошол күнү кечке бир жери ооруган адамча суз жүрдү. Анын көңүлүнүн чөгөт боло турган жөнү да бар эле. Үйүнө келип, ал аялынын запискасын окугандан кийин биротоло кеткен экен деп ойлогон. Алар машинени тоонун этегине жашыл коктуну көздөй бурушту. Эски жолдун нугу менен тик айдап жүрүп отурушту да, качан машиненин мотору тартпай калган жерден гана токтотушуп, анын ичиндеги ала келишкен тамак аш, ичимдиктер менен одеялдарын алышып, өздөрү жакшы көргөн алтын булакты көздөй бет алышты. Машина токтогон жер менен булактын ортосу 200 метрчелик. Кичинекей жашыл коктуга алтын булак деген атты экөө биргелешип койгон. Ошол булак чыккан тар коктунун баш жагы туюк келип тоого барып такалчу. Коктунун алкымында жалгыз түп долоно өсүп, долононун түбүнөн бир чат беректи жүлүндөй ичке булак агат. Булак күзүндө соолуп калчу да май айынын орто ченинен баштап гана кайрадан жанданат. Булакты Нина менен Дыйканбек мындан 2 жыл мурда июнь айынын орто ченинде коккусунан табышкан. Алар келгенде коктунун таманындагы жыш өскөн ат кулак менен кымыздыктар башка чөптөргө салыштырганда кара көк тарта ат бойлогус узун экен. Жалгыз түп долононун жалбырактары да кара кочкул жана коюу болчу. Бул жерде булак бар болсо керек. Сууну кана ичкен ат кулактар гана ушундай кара көк болот, деп Дыйканбек коктоолдой түшүп барган. Нина да анын артынан ээрчиди. Агып жаткан булак көрүнбөгөнү менен коктунун таманы ным экен. Алар ным кууй, дагы бир аз өйдө басышып, долононун түбүндөгү кара топурактуу көк кыртышка жеткенде суу чылпылдап кетти. Чын эле бул жерден булак чыгат экен. Эми анын көзүн табыш керек. Дыйканбек суу болгонуна карабастан тизелей калып, колу менен нымдуу эңилчекти казып, колу менен чирип калган чөп чарды алып ыргыта баштады. Бир аздан кийин жүлүндөй ичке булак жарк дей түштү. Эңилчек каптай куураган чөп чар алда качан эле анын үстүн жаап калыптыр. Улам чет жакасын тазалаган сайын муп-муздак күлгүн булак төмөн карай шыр-шыр этип кулай баштады. Мүрөктүн суусундай болгон садага, деди Дыйканбек. Ал тиш какшаткан муздак булактан кочуштап ууртаган сайын моокуму кана ахалады. Нина булакка оозун чайкай, муздактыгын карачы, тамак оорутат. Кел, андан көрө булакка ат коебуз, деди. Экөө көпкө ойлоп отурушуп, алтын булак деген атты ошондо коюшкан.
Анан жай башталган сайын такай келишип, эринбестен булактын көзүн тазалап кетишчү. Ошондо аларга рахмат айткандай, булактан шылдырагын үн чыгып, экөө көпкө чейин күлгүн булакты тиктеп отургандан жадашчу эмес. Бүгүнкү түнү булак чыккан жалгыз түп долоного сыйынганы келишкенсип, одеялдарды жая салышты да Нина тамак аштарды чыгарды. Мына ушул кезде айдын нуру алар турган тоонун тескей жагын жарык кылып жиберди. Дыйканбек булактын төмөн жагынан оюп, суу сузуп алгандай кылып койгон. Ай көтөрүлдү. Жылдызсыз көгүш асмандагы анын алтын денеси баягы кичинекей көлчүктүн ичинде жатты. Коктунун ичи куштун уясындай жылуу болчу. Тоо этеги айдын нурунан улам күндүзгүдөй жарык эле. Алар турган жерге дирилдеген эрке желдин илеби жетпегендиктен ал жон үстүндөгү жашыл шиберлерди аймалап ай дагы жылбай убакыт токтоп калгансыйт. Бейкут жылуу түн. Жон үстүн эрке жел жортуп өткөн сайын коктунун ичи балжыттанат. Ан сайын көкүрөктү кытыгылай, жүрөктөн элирет. Кезегинде таттуу шампанскийди кылкылдата ууртап коюп, Нина кайра чалкасынан түшөт да, мына бул ууздай түндү, ай нуруна чайкалган агыш асманды карегине сиңирип алчудан бетер кулачын жазып кыймылсыз. Бирде алыстан, бирде жакын бытпылыктаган бөдөнөлөрдүн үнү чыгат. Айлуу түн көшүй берди. Бүгүн ушул жерден таң атырабыз. Шашкан жоксуңбу? Нина тамашалай күлдү. Бүгүн кадыр түн тособуз. Жанымда сен турганда мен кайда шашмак элем. Мына бүгүн мен ушул жерде өлүп кетсем да түк арман кылбайм, Нина. Кой, антип айтпа. Нина Дыйканбектин колун алып көкүрөгүнө койду. Дыйканбек чыканактай калып, анын ээрдинен өптү. Эриндери муздак болчу. Үшүдүңбү? Деди Дыйканбек. Нина жооп бербей башын гана чайкады. Ошондо гана Дыйканбек анын көзүнүн кычыгынан ай нуруна жылтылдаган эртең мененки чөпкө иленген шүйдүрүм сыяктуу эки тоголок жашты көрдү. Эмне ыйлап жатасың? Дыйканбек башын көтөрө калып, Нинанын көзүнөн өптү. Дыйканбек, аял капа болгондо гана ыйлайт бекен. Аялдар кызык жамбыз. Биз кубанганда да ыйлайбыз. Мен бактылуумун. Мага мындан башка таалайдын кереги жок. Сен гана болсоң болду, деди. Анан ал Дыйканбекти көкүрөгүнө имире тартып, жаналы калбай энтиге тынбастан өпкүлөй берди. Дыйканбек Нинаны мындай абалда такыр көргөн эмес. Күчүнүн жетишинче Дыйканбекти сыга кучактап, эч бир кысылып, адеп сактап койбостон демиге чачынан, көзүнөн туш келди өбө берди. Тындырбай, ушунчалык көпкө чейин өпкүлөгөндүктөн кала берсе Дыйканбектин өзү да жүдөй түшкөн болчу. Коктуга көлөкө түшкөндө гана алар башын көтөрүштү. Бата жаздаган ай тоонун кыл чокусуна илинип калыптыр. Нинанын шаардан биротоло кеткенин Дыйканбек 3 күндөн кийин билди. 2 күн такай кечкурун анын үйүнө барып таппай, күндүзү болсо Тындырбай үйүнө телефон чалган. Бирок жооп ала албай кечинде өз үйүнө барып жатып жүрдү. 3-чү күнү эртең менен секретарь кыз Дыйканбектин алдына көп кагаздар менен кошо көк конвертти коюп кетти. Конверттеги Нинанын колун көргөндө Дыйканбектин жүрөгү болк этип, конвертти ачканча колу калчылдап жатты. Дыйканбектин каректери сулуу жазылган баракка кадалды. Менин кыял кечим, сүйгөн жарым, дептир. Ушул жөнөкөй эле сөздөрдүн күчү Дыйканбектин бүткөн боюн дүүлүктүрүп, көзүн жаш чайып кетти. Ал калчылдаган, мууну бошогон абалда катты андан ары окуду. Ушул сонун шаарды таштап, сени менен кош айтышып биротоло кетүүгө аргасыз болдум. Экинчи жолу сага жолукпас болуп кетип жатканымдын себеби бар. Ал дагы болсо сени урматтагандыгым. Биз жан отубуз менен сүйүштүк жана бактылуу болдук. Сени эч качан эсимден чыгарбайм. Аялдардай сүйүүгө бек эч ким болбос. Биз, аялдар, сүйгөн адамыбызды эч качан уят кылган эмеспиз. Бирок сенден көңүлүм калгандыктан кетип жаткан жокмун. Мени Калемкандын адамкерчилиги жеңди. Мен өзүм ошол сени түшүнгөн, сени сыйлаган аялдын күчүнө, адамкерчилигине багындым. Сенин кызыңды атасыз калтыргым келген жок. Мен ал наристенин жана да эстүү аялдын бактысын уурдагым келбейт. Ошолордун көз жашын көрүп туруп, мен өзүмдү эч качан бактылуу сезмек эмесмин.
Дыйканбек, сен жокто мен үйүңдө болдум. Аялың менен, кызың менен тааныштым. Ошолордун таза мамилеси, зор адамкерчилиги мени Фрунзеден кетүүгө аргасыз кылды. Калемкан сенин талантыңды баалаган аял экен. Сен дагы аны сыйла, кор кылба, өзүң сүйгөнгө үйлөнбө, өзүңдү сүйгөнгө үйлөн дешет. Ушуну эсиңе бек тут. Сенден бир өтүнөрүм, аялыңды капа кылба. Менин кетишиме Калемкан күнөөлүү эмес. Ушул чечимге келиш үчүн өзүмдүн аялдык ар намысым түрткү берди. Эгерде Калемкан чатак чыгарганда мен кетмек эмесмин. Анын чоң адамдык сапатына мен да баш ийдим. Кош бол, менин арманым. Нина. Баса, мен арыздарды сенин уруксатыңсыз тытып койдум. Көзүн жаш чайып, көңүлү буулугуп, көкүрөгү ысыган Дыйканбек секретары баш багып келатканда тескери бурула берди. Менин үстүмө эч ким кирбесин. Мени сурагандарга жок деп айт. Ушунчалык эл быкпырдай кайнаган шаарда жалгызсырап, кечке чейин жанын коерго жер таппай, ал эми ээн үйдөгү түнкү жалгызчылык ого бетер жанын кыйнай турганын билген Дыйканбек күн батаар маалда тоо тарапты көздөй машинесин айдап жөнөдү. Ал машинесин айдап отуруп, баягы тоонун алкымына жеткенде гана токтотту. Күн уясына чөгүп, асман боз чаңгыл, ала бүркөк болчу. Мына бул гүлбурак таза аба, чокусунан ак мөңгү кетпеген улуу тоолор, жашыл этектер Дыйканбектин санаасын тынчыткан жок. Ал ого бетер бук болуп, улуу тоонун кең чокусуна малынган көк сеңирди тиктеп отура берди. Бөксө тоолордун үстүндө жыбыраган кара таандар учуп жүрөт. Бир маалда күндүн акыркы мала кызыл нуруна боелгон улуу тоонун аскалуу урчугунан баягы жалгыз бүркүт көккө атылды. Али кимгедир өчөшкөндөй көк сеңирге житип барып, анан чүкөдөй кара нокот кайра төмөн сызды. Мына ушул бүркүттүн карааны Дыйканбектин санаасын кадыресе тындырып, ал өзүнүн качанкы бир кыйышпас курбусун көргөндөй кубат алды. Кала берсе жалгызсырабай, ошол шерди медер тута. Андан көзүн алган жок. Бүркүттүн тегерегинде баягы самсыган жорулардын бири да жок болчу. Курсагы тарпка тойгон санда жоктордун эми бүркүт менен кайдан иши болсун? Ал ургандар ушул кезде түнөгүндө үргүлөп отурушат. Салпайган канаттарына алмак-салмак тумшугун катып, алар да таңдын атышын күтүшөт. Күндүн нуру жаманга да, жакшыга да бирдей тиет. Күндөй калыс кайдан болсун? Ушул кезде жалгыз бүркүт Дыйканбек турган көк жондун үстүн айлана баштаган. Дыйканбек бүркүттүн жашын ажырата алчу эмес. Аны тиктеп отуруп, кантсе да дүгөйүнөн ажыраган өзүндөй бир орто жаштагы бүркүт деп түшүндү. Бүркүт туңган көгүш абаны жиреп тетигил жакты көздөй каалгыды да бир кезде жогору бурулуп, жанын үрөй чабыттап жөнөдү. Канаттуулардын ичинен бүркүттөй намыскөй куш жоктур. Ал ушул улуу тоонун, көк сеңирдин эркеси сыяктуу өзүнүн жалгыздыгын эч качан билгизбейт. Кусалык да, жалгыздык да ал үчүн жат сыяктуу. Акырындап түн кирип, жалгыз бүркүт улуу тоонун урчуктуу көк аскасына кирип жок болду. Ошондо гана санаасы бир аз тынчыган Дыйканбек машинесин дачаны көздөй айдады. Ал эшик алдына машинесин токтоткондон кийин кирген сууну бойлой Капчыгайдын өндүрүн көздөп жүрүп отурду. Дирилдеген муздак шамал анын көкүрөгүн суутtu көрүнөт. Ал өзү билген чоң кызыл таштын үстүндө түн ортосуна чейин жалгыз отурду. Көзү караңгылыкка үйүр алып, анан отуруп чыккан ай Капчыгайдын как ортосун жарык кылганда гана ордунан козголду.